Саламатсыздарбы барыңыздарга. Бул биздин атайын мен окуучуларыма сабак финансовая грамотность жөнүндө болду. Жана азыркы сабакта биз сиздерге инвестиция тууралуу айтып беребиз. Кантип үйдө отурсак дагы инвестиция кылсак болот, кантип эксперт болуп 50 миң тапсак айына, 100 миң тапсак деле, 200 миң, миллион тапсак дагы кантип инвестиция кылсак болот. Кээ бир учурларда биздин кирешебиз көбөйөт, сатуулар болот, акча табабыз, бирок акча топтолбой эле, максатыбызга жетпей эле, канчалык көп акча тапсак ошончо көп расход пайда болуп эле. Ушундай учурлар болот. Жана менин учурум, мисалы үчүн убагында 470 Lexus айдап жүрчүмүн, күнүнө 2000 сомго бензин куйчумун да. Аякта эч кандай мындай автомат газ жок болчу. Ошол үчүн ошол учурда Алина мени күнүнө 2000 сом акча короткуча күнүнө 2000 сом алып келип турган, сизге доход керек деп ошол машинамды сатып, себепчи болгонсуң, рахмат. Консалтинг алгам Алинада, сөз түрдө мындай өзүнүн нишасын 5 жылдан бери өзгөртпөй, бир күнү продюсер болуп кетип, бир күнү таргетолог болуп кетпей, өзүнүн нишасына бекем болуп жүргөн эксперттердин бири. Жана финансылык сабаттуулукта кыргыз тилдүү финансылык сабаттуулук номер 1 эксперт деп айтып кете алам. Алина эркин. Алина айта кетчи, инвестиция деген эмне, инвестицияны эмне кылсак болот? Мына бизге дайыма мисалы үчүн кээ бир психологдор айтып калышат да, мисалы үчүн эркектен белекти только алтын менен ал, бриллиант менен ал, в случае чего муну сатып койсоң болот деген сыяктуу сөздөрдү угуп калгам да. Ошон үчүн мындай кандай кеңештерди айымдарга бере аласың? Мисалы үчүн лишний акчасы болсо сразу алтын алсынбы, лишний акчасы болсо кандай слиток инвестиция кылсынбы, же көбүрөөк акчасы болсо эмнеге инвестиция кылсын? Кийимге эмес точно, билимге инвестиция кылган маанилүүбү, бул пайдалуубу, выгоднобу, долгосрочный, анан краткосрочный да инвестициялар бар экен, ошол жөнүндө айта кетчи. Негизи эле канча көп акча тапкан сайын адам эмнени билсе ошол жака эле жумшай берет да. Эгерде жанагындай только элдерге бай болуп көрүнүүнү кааласаңыз, анда үйдү ремонт кыла бересиз, дорогой мебелдерди ала бересиз да. Элдерге бай болуп көрүнгүңүз келсе, бренд кийимдерди ала бересиз. Lexus айдап. Lexus крутой машиналарды ала бересиз, бирок алардын баардыгы эмне? Пассив болуп калат. Пассив деген бул убакыт өткөн сайын баасы арзандай берчү нерселер. Ал эми акча эркиндигине чыгам, чыныгы бай адам болуп жашагым келет десеңиздер, анда только инвестиция кылыңыздар. Инвестиция кылган акчаңыз бул сиздин капиталыңыз, сиздин состоянияңыз болот. Дүйнөдөгү эң бай адамдарды карасаңыздар, алар только инвестиция менен гана акча эркиндигине чыгышкан. Эгерде сиз дагы акча эркиндигине чыгам десеңиз, анда азыртадан инвестиция кылып баштаңыз. Эгерде үйдө отурган айым болсоңуз, анда жолдошуңуз берип аткан акчаларды туура колдонуп, бөлүштүрүп, топтоп баштаңыз. Ошол топтогон акчаларды деле инвестиция кылып баштасаңыз болот. Мисалы үйдө отурган айымдар, мисалы жок дегенде ювелирный алтын алса болот. Же болбосо слитке алтындарды алып койсо болот. Баалуу кагаздарды алып койсо болот, Мына бул инвестицияларга минимум бир 5 миң, 10 миң менен деле баштап кетсе болот. Баалуу кагаздар деген эмне? Бул ансага кайрылса болот экен да. Мисалы үчүн слитоктарды алса болот, акцияларды. Муну дагы мен көп толук билбейт экенмин. Экспертке эле кайрылсаңыз болот. Ал эми көбүрөөк акча тапсаңыз, Кундуз Таштановадай бир чоң күчтүү эксперттердин катарында болсоңуз, жакшы эле акча таап жүргөн болсоңуз, анда уже сразу эле недвижимостька инвестиция кылып баштасаңыз болот. Самая выгодная инвестиция бул недвижимость. Өсөт баасы дайыма. Дайыма баасы өсүп турат. Недвижимость, слитки золото жана инвестиция в себе. Эгерде эксперт болбосоңуз, кандайдыр бир нишада иштесеңиз, эксперт болсоңуз деле, башка нишада иштесеңиз деле, обязательно сөзсүз түрдө билимге инвестиция кылып туруңуздар. Билимге инвестиция кылган акчаңыз 10 эсе ашыгы менен кайтарып чыгарып алсаңыз болот. Мисалы слиток золото, же болбосо недвижимостька инвестиция кылсаңыз, ал жактардан жоготуп алуу коркунучу бар. Эгерде документ туура эмес болсо, недвижимость жоготуп аласыз. Акчаңыздын баары күйүп кетет. Эгерде слиток золотону ачык жерге коюп койсоңуз, аны жоготуп аласыз. Аны жоготуп алуу банкрот болуу бир паста да. Ал эми недвижимостька инвестиция кылсаңыз, билимге инвестиция кыла турган болсоңуз, анда эч ким ордой албайт, эч качан жогото албайсыз. Жана бул билимге салган акчаңызды өмүр бою колдонуп, өмүр бою пайдасын көрө аласыз. Эгерде мындай инвестицияны эмнеге кылсам болот деп жеке консультацияга алгыңыз келсе, анда Алина Эркин баракчасына катталсаңыздар болот. Инстаграмда Алина мен 1 жылдык насаатчылыгында окуган күчтүү эксперт, жана канча продюсер болуп кет, муну болуп кет десем дагы эч бир азгырылбай өзүнүн нишасын сүйгөн айым. Ошон үчүн консультация
консультациясын алсаңыз болот. Мен өзүм да ошол нерсени өткөм. Караңыздар, мындай сага баары бир ошол эксперт састарыны сени санап айтып берсе, баары бир ошол нерсе пайдалуу экен чынында. Анан Алина Эркинге өзүнө да кайрылсаңыздар болот. Именно инвестициянын түрлөрү бар деп атпаймынбы, бумагалар, анан слиткалар өзү алып барып адресин берип кошо жетелейт. Жана бул сабакты биз өзүңүз үйдө отурган эксперт болсоңуз деле, айым болсоңуз деле, анан эксперт 50 000 100 000 тапкан айына эксперт болсоңуз дагы ошол акчаңызды туура башкарып, напсиңизди туура башкарып, ошол чыныгы акча эркиндигине ушул мен дайыма айтып келем, психолог катары дагы чүчүңүз жок болсо финансылык сабаттуулукту жакшыртыңыз, хотя бы консультациясын алыңыз, окубасаңыз дагы депчи. Ошон үчүн сөзсүз түрдө сиздерге да кеңешимди берем. Баарыңыздарга ыраазычылык билдирем.